Ала Бука районунда бүгүн жылты кошкон Nooruz майрамы өзгөчө салтанаттуу белгиленди. Райондун борбору Ала Бука айыл өкмөтүндө 6 улуттун өкүлдөрү биригип, орозо айтка утурлай келген улуу күндө сүмөлөк кайнатышып, ак тилектер айтылды. Келген коноктордун маанайы абдан жакшынакай. Мына концерттик программа уюштурган экен жаштар. Буну көрүп атабыз. Эми заманыбыз тынч болсун улум. Мамлекетибиз тынч болсун анын ичинде. Мамлекет ичинде элибиз тынч болсун. Элибиз ичинде биздин Ала Буканын эли. Сиз менен биздики үй бүлөбүз менен тынч болойлу. Бул күн менен түн теңелген жаздын алгачкы майрамы. Жаңы жылда кампабызданга толсун, куробуз малга толсун. Эгемендүү элибиздин ынтымак, биримдиги бекем болсун деген каалоо тилектерин ак жоолукчан апалар да билдиришти. Кымбаттуу кыргыз эли, мына бүгүнкү майрам Nooruz майрамы илгертен келе жаткан бул жаңы жыл майрамы болуп эсептелинет. Бул жыл ажыратыда сүмөлөк кайнатып, жер жарылып, чөп чыкты, желин жарылып, сүт чыкты демекчи, ушундай жаз майрамы болуп эсептелинет. Ошонон бери биз да ата бабабыздын салтын улап, кыргыз элибиз ушундай майрамдарды майрамдап келе жатабыз. Мына бүгүн да ушул майрамдар ушу айыл өкмөттө, айыл акимчиликте болуп атат. Ала Бука районунда 4 айыл аймагы бар. Райондун борборундагы Ала Бука айыл өкмөтүндө бул саам майрам салтанаты көп улуттун каада салты менен коштолуп, маданият кызматкерлеринин концерттик программасы тартууланды. Бүгүн Ала Бука айылынын борборунда өлкөбүзгө мына жадырап кирип келген жаз майрамы, Nooruz майрамы жогорку деңгээлде өттү. Аймагыбыздан бардык айылдардан келип, элдер майрамдык маанайда сейилдешип кетишти. Өздөрүнүн уус кыз келиндерибиз өздөрүнүн чеберчиликтерин, дан азыктарын, тамак аштарын алып келип, ярмаркага коюп, майрамдык маанай тартуулашты. Иш-чарага районубуздун акими, мекеме уюмдун жетекчилери, аксакалдар кеңешинин төрагасы, аялдар кеңешинин төрайымдары толук катышып, жогорку деңгээлде өттү. Биз ишеничтүү, стабилдүү түрдө өнүгүү жолуна мамлекетибиз өттү, биздин мамлекет. Кудай буйруса. Элибиздин турмушу жакшырып барып атат. Бул инфраструктура биздин Кыргызстанда бардык тармактарында өсүп атат. Бул Кудай буйруса өзүбүздүн элибизге ушул насип этсин. Тынч болойлу. Районда социалдык экономикалык бир топ ийгиликтер арбын. Мындан 3 жыл илгеркиге салыштырмалуу инфраструктура бир топ жакшырып, ыраттуу жумуш алынып барылууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгелүү кадамына Ала Бука эли көңүл буруп, алкап турушат. Бүгүн да өлкөбүздүн байлыгы тынчтык менен биримдикте экендиги айтылып, ак бата берилди. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Ала Бука районунан.